Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр Араван деген районго кетип баратам. Мага арызданып атайын, ушу Араван районунун тургундары кат жазышкан, тагыраагы Самиевдер деп турупчу. Самиевдер менен Каюмовдордун ортосундагы пикир келишпестиктерди сиздерге алдыңыздарга чагылдырып берейин деп атам. Себеп дегенде 1-2 айдан бери тынбай кат жазгандыктан анан барып жерине барып эмне болду экен, эмне болгон окуя болду экен деген темада бир кызыгып көрдүм эле. Көрсө бул өтө бир конфликттүү учур экен да, чын айткандачы. Азыр эми кандай конфликт болгон ортодо, кандай бир ушундай бир капсалаңдуу окуялар болгондугу боюнча сиздерге маалымат беремин. Жакшылап экрандан алыстабай туруңуздар, себеп дегенде бул абдан маанилүү, абдан бир резонанс жарата турган материал болушу мүмкүн. Менин жеке пикиримде. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Араван райондук ооруканасына келдик. Азыр ушул оорукананын башкы врачын чакырып, азыр келсе алына маек алып туруп, анан бизге жазган жабырлануучунун окуясын андан ары тереңдетип иликтеп кеткенге бир шарт жаралат да. Урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн жакшылап байкап туруңуздар. Маселени объективдүү кылып чыгарганга аракет кылабыз. Баштан аяк. Агай, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Өмүрзак Азимкович ШГ программасы. Администрацияга кирдиңиздерби? Жок, главврач ким? Сизби, сиз эмеспи? Жок, мен эмес администрацияга. Мен башка учурашып алдым азыр. Я заведующиймиз да, биз отделение Заведующийбиз. Башта администрациядан уруксат алышыңыздар керек. Биз маалымат алганы келдик. Бир мындай да ЧС учурларында, мына сиз өзүңүз мындай грамотный адамсыз го, ЧС учурларында мисалы үчүн телевидение келип интервью алат. Анан мисалы үчүн азыр бизге бир жабырлануучунун атынан арыз келип түштү. Биз ошол бүгүн келип сизден интервью алып атабыз да, мындай өзгөчө кырдаалдар убагында, мисалы үчүнчү, оперативдүү түрдөчү. Ошого сиз азыр оорунун жанына барып, Жок, мен жооп берем. Бирок администрация билдирип коюшуңуз керек да. Администрацияга азыр айтып койсоңуз боло берет. Болсо биз менен интервью алгандан чогуу барабыз. Жок, азыр баштап айтып коеюн, анан кийин. Сиз батыраак кыймылдаңыз. Биздин убактыбыз жок. Сизден суранычы. Биз ага чейин орунда интервью алып тура берели. Болобу? Бул бөлүмдүн жооптуу кызматкери бизге уруксат берди. Бул жакка кирип маек алып тура бергиле. Мен ушул мекеменин жетекчиси менен сүйлөшүп келгенче дейт. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Аман-эсен отурасыздарбы? Оорубай, сыркабай. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бизге арыз жазып кайрылган сиз да? Ооба, мен да. Мындай даба. Азыр эми оорулуулар бар, бул өтө мындай тынч жер да, бул жерге келип тополоң салганын өзү негизи туура эмес да. Окуянын чоо жайын кыска түшүндүрүп берсеңиз, эмне үчүн арыз жаздыңыз? Окуя качан болгон, кантип болду? Ушундагы жылдын 27 январь күнү, 26-жыл баламы ушу саат 11-лер чамасы ушу көчөдөн бир досун алып курт алайын деп кетип аткан экен. Ушу машинада кууп буну аркасынан кысып барып машинасыны салат. Машинасынын эшиги менен машинанын берги задний види болду. Ошого салган. Ушуну сүндүргөндө эмне кылып атасың десе, түшпөй эле машинада жүрө берген. Бул өтүп кетейин эми каян десе, дагы эле кысып ошондой кылып, видео дагы бар. Видео съемка кылып алган. Буну анан аркасынан эмне кылышып атасың? Бул болду да эми десе, у жакта ушу мурдагы кайнатасы күтүп турады. Буну ушулардын мааласында болот да. Анан бу токтоп, эмне кылып атасың десе эле бир отвертканы көтөрүп ошо Абрар Каюмов дегени бар. Бул биз ушу 1,5 жылдан бери ушу зомбулук кылып биз жашашка бир имкан бербей атат да. Көчөдө көрсө мени сөгөт, аялымды сөгөт, кызым общественный жерде иштейт, банкта иштейт, уну сөгөт. Балам майда айда келди. Мурдагы 25-жыл нечинчи май эле? 7-май эле. 30-апрелде келди балам. 30-апрелде келгенде Менің машинам, құндай саната машинада жүрчү элем.
Жүзделенмес деген жайыбыз бар. Чайханада туғанлар bilan чайыбыз бар эле. Бар пешин мәлде. Бу машинамы койдум, кирип кеттим чай ичкени. Бирөө жөштү бирөө айтып калды. Машинаңыз 4 дөңгөлөгү жел чыгып турат. Чыгып карасак, ушундай бычактаган да, 4 дөңгөлөгү. Анан bu kim kıldı? Ne oldu? Kayran, endi u Zelenmez деген жер. Meni atamın çayxanası, şu ükelerim işteydi. Kasapçı var, magazin var. Endi mınday çözüp ketken meni atam territoriyalarida mınday şu ükelerim işteydi. Mesela tuğanın urug'u menen. Bunu şunçalık haligi birovdu to'g'atpay, birovdu haligi nima deysiz? Haligi o'ltiram deb mashinani pichoqladi. Anan o'sha kuni men bir tag'am bilan borib, "Ne qilganim bu?" desek, ya Momo Jemiş dökönü var. Şu Momo Jemiş'ke alayım. Döngölögde teşhis turib kirib Momo Jemiş'te bir Bahadır degan Üstünkur bir dostumuz var. O şuyga kirib mashinasini döngölöglerini men teşdim. Bu naglaşda bu uşunçalık bir haligi birovdan qo'rqmaydigan adam eken da. Döngölöglerini men teşdim. Aytib qo'y, sana amanat deb chiqib ketibdir. Biz enekin kim bo'ldi, nima bo'ldi? Tursak, o'sha magazinchi, o'sha Momo Jemiş sotgan bola chiqib qoldi. Enekin Bahadır degan o'sha maga aytib ketdilar. O'sha G'afurga aytib qo'y, men teşdim, shunday qilib qo'yib ketibdi. O'shunda enekin tag'am bilan borib, "Ne qilganing bu?" desek, "Balang deydi, bir kun murda meni oldimda mashinasida tez o'tib ketdi" deydi. O'sha aybi o'sha ekan. Aybi o'sha bu. Aybi o'sha bu turgan ekan, o'sha kafesini oldida. O'sha yerda balang meni oldimdan tez buksoat qilib o'tib ketdi. O'zi bir aqli xush odam, bor odam deydi. Mashina yurib kelayotgan joyda, tim bo'lib gazda ishlaydi. Yurib turgan mashina, avtomat mashina hech qachon buksoat etelmaydi-da. U mexanika bo'lsa buksoat etsa kerak. Men daha bilmayman. Bu shu yurib o'sha yerda turgan ekan, bunday o'tib ketibdi. Buni so'zi bo'yicha. U jinish kelibdi buni. O'shuning uchun döngölöklerini teşdim deydi. O mashina meniki, meni balam mingan. O'shunday bo'ldi dedim. Ne qo'yaman? Bu ishlaringni to'xtataymi? Nima qilish kerak ekan? Desa men deydi, balangni unday qilaman, bunday qilaman deb so'zni bilan aytdi. Ava mındayda okuyanın çoğu joyuna emne sebep boluşu mümkün deb oylaysiz. Emi bular 21-yil oktyabr ayında balamı üledik. O'sha Abrar Qayumovning qizini oldi. Sizler kudasızlar boşunda. O'sha quda bo'lchi, buvshi qudalarimiz ham. O'shunda 21-oktyabrda nima qildik? 21-yil oktyabr oyida bosh qo'shishdi bular. Murda o'zi ayolimning tug'ani bo'ladi. Bliskiy родственник bo'ladi. O'sha bliskiy родственникni alqag'ında bular 3 yılda içinde 3 bala törölbey ölük türküldü. Çarçap kaldı. Çarçap kaldı. O şu patologiya bilen bularda qandaydir virus var ekan mi bilmayman. O şu qani to'g'ri keladi va endi o'shuma oldi biz tushunmaydik. 3 bala 5 ay 6 oyga borganda charchab qoldi. Anan 3-chi balasida men Rossiyaga jo'natdim buni. O'sha Rossiyada birdeki bo'ladi ham. Eko'n teng. Buni o'sha yerda ishlaytili. O'shaga eko'n teng jo'natdim. Unisi bir 6 oyga bordi. 6 oyga borgandan keyin anan su normalniy bo'lib turganda 6-oyga o'tganda o'sha hali lechishий vrachi screen degan narsa bor ekan. Screen qilganda o'sha balada o'sha o'li patologiya. Bola charchab bo'ldi, tushdi. Balani o'sha yerga qo'ydi. Qayri keldi. Kelin keldi. Balam qoldi. O'sha kelin keldi may oyida keldi 24-yil. 24mi? 25. Yo'q, 24-yil. 24-yil o'sha may oyida qaytib keldi. Men daha Rossiyada edim. Men daha keldim. Men
ne qilamiz deb turib Bishkekka bordik, genetikani maslahat berishdi, Toshkentga bordik. Toshkentda shu turklarda bir nimasi bor ekan, vrachlari bor ekan, genetika tekshirar ekan. O'shaga analiz topshirgani borib 500 mingdek ақша bilan o'sha yerga bordim. Rossiyada buni lecheniyasi 1 milliondan 1 milliondan pul ishlatdim. Endi balam balaliq bo'lsin endi. Biz ham nevralik bo'laylik. Yoshim 54 ga chiqdi meni. Balam 28 ga kirdi. O'sha qisqasi ақша o'lib ketsin, bari yo'q o'lib ketsin. Toshkentga borib tekshirdik, u analiz 3 oyda chiqadi ekan. Balam Rossiyadan kelib analizlar topshirib, qayra ketdi. Hanan 3 oyda analiz chiqdi. Analiz chiqsa o'shunda 93 95 mi aniq taqtab ayta olmayman. 97 с чем-то da несовместимость chiqdi. Bulardan balalı bo'lish olmaydi. To'yist bularda shu geni bir xil ekanda. Bir xil bo'ladi ekan. Bu u degan so'z men balam ayolimni abjesini neveresini oldi-da. Bu genetikada shunday ekanda, o'g'il bola apasdan oladi ekan. 80% apasdan oladi ekan. Qiz bola 80% atasidan oladi ekan. U qiz atasidan olganmi? Bola u atasi o'zini apasidan olgan. Meni balam apasidan olib o'tadi, meni ayolim atasidan olib o'tadi. O'shunda bularda cho'ng otalari aka qarindosh bo'lib o'tadi-da. Men qaynatamni qarindashini neverasi. O'shunday bo'lib bular nesomistimi bo'ldi. Xo'p, endi iloji yo'q ekan dedim. Даже haligi naqa qilsa bo'ladi ekan. Eko. Haligi naqa Jasalma urug'dan. Jasalma urug'dan. Men endi shunday nima qildimda, Bishkekdan ayolim suylashibdi. Bir surrogatniy mать deydi u, uni bilib ekanman. Qirsalar bunday. Yo'q, biro to'ra beradi. Men balamni urug'idan shunday qilamiz deb u anchalik ақшаga söylashdik. Men endi o'zim balam bo'lib qoladi. Balamni urug'idan biro to'ra beradi. O'shuni aytib, endi shunday qilamiz o'xshaydi deb söylashib tayyor qilib tursak, shu 24-yil oktyabrning boshida ayolim o'tini oldirdi. Operatsiya qilib o'tini oldirdik. Men belim radikal o'tim bor, qarmab qoldi o'sha kun. Buni больницада qarmab qoldi. 2 kun jatdida olib keldi. Men tura olmayman. Ayolim tura olmaydi, ikkovimiz ikki joqda divanda yotamiz uyda. Kelin bir shu ukasini uylayotgan ekan, o'sha uyga ketib barib kelib turib, kelsa biz turyapmiz. Qarang, men belim ushab bu kallamni dag'i ko'tara olmayman. Ayolim operatsiyadan chiqqan. Ikkovimiz ayolim o'tirdi. Men o'tira olmadim-da dag'i. Даже shunday jotdim, keldingizmi, men tomonga qaragan ham yo'q-da. O'sha niyati boshqa ekan, bo'lib qolgan ekan-da ham. Ayolim bilan so'rashdi-da, meni hali so'q muomala qilishdi deb bizga berdik degan yo'q. Chiqib meni aytdi, ayolimdan so'radi, "Opa, men o'sha endi patato'ymi birdekasi bo'layotgan ekan ukasini. O'shunga chiqayin, boraveraymi?" dedi. "Mayli, borsangiz boraver" dedi. Ayolim chiqib ketdi. Chiqqandan keyin yo'q, o'sha bo'ydan yo'q. Nima bir jumami, 2 jumami beraymi? Qisqasi o'sha bo'ydan kelmedi. O'sha bo'ydan kelmedi-da, bir qanchada kelib yuk taqiniga keldim. Bir qarasak, yuki bilan yukka kelib turib mashinalarni, gruzovoy mashinalarni Chechim chiqarib qo'ygan. Ular chechim chiqarib qo'ygan. Anan biz ne bo'ladi desa, men yashamayman. Men sizlarga hech jaqpadim dedi. Endi ularda ushaq so'zlar, biz ushaq biz men yoshim 54 ga chiqdi. Ayolim 50 ga kirib o'tadi. Bizim cho'ng balamiz shu. Qizimiz bor, bundan katta turmushga chiqarib yuborganmiz. Bu cho'ng o'g'il balamiz shu. Qancha bolangiz bor o'zingiz? 3 balam bor. Cho'ng qizim bor, 2 balam bor. Kichkinakayim hozir Rossiyada ishlaydi, o'sha yerda o'qib, o'sha yerda ishlaydi. Buldaq men Rossiyada ishlab yuramiz.
Bu o'sha buni nimasida men dag'i Rossiyaga bora olmay qoldim. Эми кыскасы мындай дабы. Ошондо баардык балекеттин баары ошо балалуу болбой калгандан улам чыгып аткан нерсе туурабы? Анан кийин Куда тарап менен келишүүчүлүк болбоду. Анан ортодон конфликт чыкты. Биринчи сөз менен башталды. Андан кийин ажыратуу менен жыйынтыкталды кыскасы. Анан ошондон бери эмне окуялар болду? Мурзак, эми ошо баласын үйлөп атканда кетти, алиги үкөсүн үйлөп атты. Эми ошо кудабыз баласын үйлөп атканда келин кетти. Ошо бойдон баласын үйлөдү. Баласын үйлөп туруп анан үйгө келип алып кетишти. Bir ürün çıkkanımız yok. Üye kirip даже uşunçalik narsage karnizlerde şurubuga da irap ketdi da. Mayli nima noting al biz qaldırdım, men jalandım. Kızım koy. Yok. Şu. Jaşabayım. Em biz mayli endi aqlı kuchlardan endi haligi to'g'ri tushunibdir. Endi bala baxt beraylik desek ham buni endi unamagandan keyin endi men o'zidan so'ragam. Qizim shunday bala baqaylik deb o'tam. Men biron balasini baqpayim dedi. Do'di mayli endi. Deb o hayron bo'lib o'tirsak, o'sha oyog'inda boshladi. Balasini uylagandan keyin ana shu Abrar degani boshladi. Biz ayolim ikkovimiz o'sha Rınıkda orqasida bunday yo'l bor, o'sha yerda o'tib ketsak, soat 9-10 dar chamasi. Tayga qish mezgili murdagi yilda. Biz ikkovimiz ko'rib, endi askarbilat qilgan so'zlar endi bunda aytsa bo'lmaydi-da. Ayolim men bunday tushimizdan kelyapti-da, men endi ko'rishayinmi deb qo'lim даже bunday qilgan bo'yimda qoldim-da. O'shunday keldi, bunday qilib yuradi-da u. O'shunday kelib turib, ikkovimiz askarbilat endi u quloqda turib aytdi u so'zlar. Ayolim qo'ying otasi dedi. Qo'ying, shun bilan teng bo'ling dedi. Ketib o'tib ketdik. O'shundan boshtaldi-da. Ko'chada men даже mechitga bordirib qo'ydi. Mechitda borib o'qib chiqamanda даже duoga ham o'tirib qocham. O'shuni ko'rdi, meni so'gadi. Ayolim ko'chada ko'rsa mashinasida keladi-da. Kim degan? O'sha Abrar Qayumov. Sizning qudang'iz. Ha. Kelib so'gadi. Seni anandaqa, manandaqa o'ldiram, o't qo'yam, o'rtam. Yanvarda boshladi u, so'gib may bo'ldi. Balam keldi. O'sha balam kelganda boshladi. Dag'i. Va o'rtada shu balam kelguncha birinchi tinchib qoldi. Biz ko'chaga balam Rossiyada edi. Rossiyada biz ko'chaga chiqmay qo'ydik. Ko'chaga chiqib bunday qilib chiqamiz, kameralarga qarab, mahallamizda turadi mashinasida. So'gadi qochadi. Ali bunday balasi bor. Qizimni so'kadi bankda. Bunday o'tib ketadi balamiz. Keyin balam kelgandan keyin o'sha mashinada buksavat qilib ketdi deb turib, buni orqasi dag'i bir kun undan keyingi случайda mashinani olib pichoqlagandan keyin 4 do'ngalagan. 2 kunmi 3 kun o'tgandan keyin balam o'sha Zelenmost'da çay tug'an o'g'illar bilan çay bor ekan. Çayga shom mezgilda biz shomda o'qiymiz deb turdik ayolim bilan. Balam chiqib ketdi. Bir mel shomda o'qidik, qubton bo'lib qoldi. Ukam telefon chalib qoldi. Shohjahonni pichoqlab qo'ydi. Qantib kelganimiz bilmaymiz. Jo'g'irib kelsak balam operatsiyaga olib kirib ketibdi. U balam shu mashinada chiqqanda u to'g'ri tushib ketib qolgan. Unday balam ko'rganda bunday normallik ketayotgan odam gaz 20-30 ga tushiradi-da, haliga tayin qilib o'tadi-da. Paravoz balamda orqasidan ketib tur. U sekin ketsa orqasidan yurib, afg'on qilib o'tadi. Afg'on qilib o'tib, Zelenmostga boradi. Endi biz uyimizdan Zelenmost 1 kilometrdagi chiqib aytdi, 5-600 metr. Borib mashinani qo'yib, ichkari kirib, anan ash tayyormas ekan, shu akam chaqirayin deb magazinga chiqqan paytda u borib, uyga borib, uydagi mashinada odamlar bor ekan. Uydagilarni tushirib, qayerga kelib turib, to'g'ri o'tib keladi. O'tib kelib balamni tashlaydi. Ushadim seni deb. Tashlaydida balam, "Nima bo'ladi?" chap beradi. Bir urgandan keyin balam jig'iladi.
Balam jig'ilgandan keyin anan shu pichoq sudda aytib o'tadi. Sudda 4-5 yo'li urdim deydi. Ikkitasi kirib turdi deydi. O shunchalik nagli. O shunchalik naglisda buni bıçakta 4-5 yol saydın, bir ikkitasi girip ketken o'sha. Bolam endi uvaravitchivatsa qilganda shu saniga bu yoqqa tiqqaman degan. U bunday qilib to'sib qo'yganda. Özünü özü qo'rg'agan. Qo'rg'aganda endi. Bu qo'rg'aganda o'sha putiga tiqqan bir jal emasda, ikki yo'li tiqqan balamni olib kelib operatsiya qildirdik. Anan basalbay qoldi. Balam bunday bo'lgandan keyin 20 kun o'tib o'shuni aqag'ida men hali sig'ilib, bunday bo'lib ömrümde men 53 yaşarım edim o'tgan yil. 53 ga kirmen tishim o'g'ri deganni mana bu ikki tishim turadi. Tishim o'g'ridi bahanasi meni flegmona degan kasal bilan urib mana hozir men shunday juram. Shu yergacha 3 yo'l operatsiya bo'ldim. Ağızlarım qiyshayib 1,5 ay shu oblastnoyda jatdim. O'shu mashina nimasidan da siqilgandan bo'lgan. Ay o'tdi, balamni puti tuz bo'lib qayrilmay qo'ydi. Basalib aytdi. Menga qarashadi. Balam men bilan bo'lishib qolib, semya. Bir 2 avgust oylarida anan bolani tuz turadi-da, qayrilmaydi. Endi Bishkekka bordik. Bishkekka borsak, o'shuni nepravильно tikkan ekan. O'sha mishchalar chirib qolibdir. Даже shular dağı bor. O'shunday buncha narsani bir chirib qolgan et, mishcha, tamaligi paylar bor. O'sha paylardagi uzilib ketganda, o'shuni operatsiya qilib olishdi Nasionalniy gospitalda. Anan kastilda bittasiga o'tdi. 3 ay, 4 ay yurib. Unga doğru men og'riyaptim, bo'ldi. Mana endi avgust oyida bo'lgan bo'lsa, yanvar bo'lyapti. Unga doğru dag'i indamay, endi sud prosesi ketyapti. Sudda 26 dekabrda sudda oxiri решенияsi chiqib, sudda shu biz Aravanda sudyasi bor, o'sha Tentiyeva degan. U попытка к убийству bo'lyapti u yerda. Bular даже meni mana больницаларда bizni o ROVDni tergov organlarini barchasini bu bunday turadi-da, o'sha sudda protsessida dag'i bunday qo'lingdan ne keladi deydi-da. Dekabrda 26sida chiqdi решение, ikki yo'li pichoqlagan. Meni mashinamni 4 do'ngalagiga 16 ming so'm to'lasin deb chiqarib qo'ydi. Unga 150 ming shtraf solib chiqarib qo'ydi. Uni. Ayblanuvchi. O'sha Oblastlik sud bu. Yo, rayon sudi. Aravan rayon sudi. Aravan rayon sudida sudya Tentiyeva boshchiligida Tentiyeva решение chiqardi. To'xtamdan o'sha pichoqlagan nimasiga 150 ming shtraf solib chiqarib qo'ydi. U o'shundan keyin mana 26 dekabrda bo'ladi. Biz zaksini o'shunda kesdik balamni dag'i. Zaksini kesgandan keyin balamni uyladim. 7-yanvar kuni. Balamni uylagandan keyin mana shu ustimizdagi oyda pятница nechinchi число bo'ladi? 23 bo'ladi, 24 bo'ladi yanvarda. Juma kuni ishingizda ushul oyning oyog'i balangizni uyladingiz. Bu oyning boshida uyladim. Bu juma kuni balamni shu ketayotganda boya aytganimdek 3 balasi o'zi bo'lib, urton olib az mana ko'ratasizlar balam. Hozir shunda bu ikkinchi yo'l qaytariladi. Bu безнаказанность-da bu. Sud o'zi nimasi bilan prokuratura ROVDni halatность-da bu. Halatность bu balani shunchalik qilib. Arz yazdinglarmi? Arz yozganmiz. Hozir ikkinchi o'qiy bo'yicha. Pятница kuni bo'lgan bo'lsa, shu kuni 1,5 soat, 2 soat deganda nimalar keldi? Tergovchi shu so'roq savolni qildi, ketdi. Men bir narsaga tan qilamda, bir tovuq o'g'irlaganga 5 yil beryapti hozir. Bu pichoqlagan, askarbilat etgan, undan tashqari bizni uyimizni zalogga qo'yib, kredit olib to'lamay qo'ydi. Shundag'i пришлось o'zimiz olib zalogdan chiqarayin, bo'lmasam bank sotib yuboram dedi.
Satarabızды biz çakıra yerdi, ahır töleşke mecbur olduk. 1 milyon so'm kredit alıp tölemeye koydu. Onu de öylesem bu bizi narsalardan bizden faydalanıp finansiy vıgıda kılayın deb. Эми ошондо азыркы абалы балаңыздын өзүнөн сурайлы. Кандай болду, качан болду, кандай отурасыз? Кантип калдыңыз? Жакшы болуп калдыңызбы? Азыр жакшы. Бул биринчи негизги окуянын баарын айтып берди бизге атаңызчы. Мына экинчи окуя боюнча анан өзүңүздүн бир арыз дооматыңыз болсо. Ошо мен түз кетип баратканда жолумду тосуп төртөө уктукмок калды да. Мен өзүм жетише албай калдым. Сиздин жеке оюңузча эмне себеп болушу мүмкүн? Себеби жок аны. Алар Себебин өзүңүз да билбейсиз. жок. Мен ошол неге андай кылтасың деп бардым да арка жанындачы. Эмне андай кылтасың десем, атөрка менен келип атат мага. Атөрканы кармап турганымды эстейм. Андан кийин дубинка менен бирдеке менен уруп жаткырып уруп токмок алды. Экинчи окуяда. Экинчи окуяда. Анан машинамды дагы 5 миң доллар машинам, эски машинамды саттым эле. Лабо алам депчи. Анын акчасы бар да, ал дагы жок азыр машинада. Машина талкаланган. Машина талкалаган станкада турат. Мен тергөөчүгө кана действие болобу десем, бир жолу келди. Андан кийин тергөөчү дагы келбеген жок. Азыр кече мурнуму түзөттүм. Сыңа эле. Бияк кобурга сынган бияктан. Көздүк ортасы биякта кандай сотрясение болгон. Дубинканы бирдекелер менен урган да. Анын бардык видеосу дагы бар. Алар эмне дейт? Мен өзүм аларды кысып эмне кылыпмын. Мен уртокмок алыпмынмын аларды. Азыр жанымдагы палатада жатат экөө. Сотрясение болдум депчи. Азыр эчтекеси жок. Менен чогуу мушташкандарбы? Мени ургандар. Аякта экөө жатып аптыр. Аларда эчтекеси жок. Азыр кирсеңиз дагы комнатасында болбойт. Кетет. Кечинде бир 12-1де келип жатып коет. Ошол документке мен жаттым дегенчи. Биякта бир амакысы бар да. Ошо жаткарды, эмне кылды билбейм аны. Ким болуп иштейт бир тууган абасы? Биякта доктор болуп иштейт. Хирург болуп иштейт. Знакомыйлар болсо калаганын кылат экен акчасы менен. Түшүнүктүү. Эми мындай деже, сиздин балаңыз да бул, э? Сизден да кыскача мисалы абабыз абдан тереңдештирип айтып берди да, ошон үчүн кеңир убакыт бердик. Сиздер майдалабаңыздар. Сиздер кайрылуу жасаңыз. Ошо эми РОВД, прокуратура, суд, Ташиевке обращение кылыш керек, президентке обращение кылыш керек, эмне кылыш керек, бизди защита кылабы государство, кылбайбы. Мына уже экинчи жолу мындай болуп атат. Бизди кубалап эшикти үйгө дагы келип от коём, өлдүрөм, кубалап жүрөт. Уже 1 жылдан ашты. Мына эмне кылыш керек? Ошого эми силерге неме кылдык да, заявление бердик да. Ат жөнүңүз ким? Мамасаидова Феруза. Феруза, сиздин ат жөнүңүз ким? Самиев Гафуржан. Гафуржан. Сиздикичи? Самиев Шакжахан. Шакжахан. Самиев. РОВДга 15 жолу заявление жаздым. РОВДга. Следователь даже принимать этпеди меничи. Муну экинчи окуя боюнча деле жаздыңыз. Экинчи окуя боюнча мен бара элекмин. Бирок жазылды. Барды, акам барды. Азыр эми мындай да, мындай элдерге түшүнүктүү болуш үчүн эми мисалы үчүн азыр сиздерден алып атабыз да биринчи маектичи. Азыр эми ошондо соттун чечими ошол сиз айткан 150 000 сом айып пул менен анан 16 000 сом баланын үчүн төлөнгөн акча менен ошондо ояк буяк эсептегенде где-то бир 166 000, 170 000ге чамалаган сумма менен бүттүбү? Бүттү. Эч кандай чара колдонулбадыбы ага чейин? Эч кандай Bir saat dağı следствие şu tergөө mezgilindagi bu bıçaktagan adamdı 1 saatga dağı kamavadı da. 1 saatga dağı. O бутуңуз кандай болуп калды? Бутуңуз көрсөк болобу? Жо майыл жөн сен мисалы мына азыр көрүнүп турат. Эми чындап бизде сүрөттөр бар. Сүрөттөрү бар. Эми негизинен айтам да, негизинен эми кыскасы урматтуу көрүүчүлөр, азыр Шакжахан деген ушул жабырлануучу атасынын баласы экен, мисалы үчүнчү ошол фамилияңыздар ким дедиңиздер? Самиевдер. Эми мисалы азыр жооп беришти бизге, чынын айткандачы. Бул эми азыр маселенин баардыгы укук коргоо органдарында калды. Бул экинчи окуя. Биринчи окуя боюнча эми азыр буту оңдолуп, түздөлүп, аягына жете элек экен өзү. Негизи сот процессте эле Нокат Араван райондук сотунун чечими бар экен азыр колунда. Мен анда сиздерге мындай арай көз чарай көрсөтүп коем. Балким соттук процесстер мындан да уланышы мүмкүн. Себеп дегенде аныктаманын аягында апелляциялык тартипте дагы соттук териштирүүлөр процесстер жүрмөкчү деп ойлойбуз. Эми бул алдыңкы маалдарда бул
бул программанын менен эле чектелбейбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр эми экинчи тараптан маегин угууга аракет кылабыз. Анан бул кошуна бөлмөдө дагы ушулар менен чоң мушташкан экинчи тараптын өкүлдөрү жатат дейт. Азыр биз ушул мекеменин тийиштүү өкүлдөрүнөн, главврачынан дейбизби, башкы врачынан дейбизби, же ушул бөлүмдүн башчысынан кыскасы маек алалы, окуя качан болгон, кантип, качан келип түштү, анан жыйынтыгы эмне болду, анализдин жыйынтыктарын да билели. Андан кийин экинчи тараптын оюн угуп, андан кийин укук коргоо органдарына баралы, маселенин кабыргасына коелу. Бул соттук процесстер бүт элек. Азырынча мыйзам баарына бирдей. Эгер акыйкаттуулук иштелип, адилеттүүлүк чечим чыга турган болсо, анда жыйынтыгын өзүңүздөр көрөсүздөр, баа бересиздер. Эми азыр мисалы арыздануучу тараптар бизге баштан аяк окуянын үттүр чекитме чейин айтып беришти. Калган эми укук коргоо органдарынын биринде калды маселе. Экинчи тараптын да оюн угууга аракет кылганда. Биз объективдүү материал даярдайлы. Сиз мамлекеттик кызматкер, мен да мамлекеттик кызматкермин. Эч ким тарапта эмеспиз. Азырынча соттук процесстер жүрүп атыптыр. Тергөөчү дагы өзүнүн токтомун чыгара элек. Прокуратура дагы мыйзамды көзөмөлдөп жаткан учуру, ошол эле мезгилде тараптар азыр соттошуунун алдында турат дагы апелляциялык тартип мененчи. Биз сизге ал маселе кызык эмес. Биздин сизге сурообуз да, бул бала качан келип түштү? Анан биринчи окуясында дагы сиздерге көрүнгөн беле, экинчи окуясында дагы сиздерге көрүндү. Анализдин жыйынтыктары кандай болду? Ден соолугу кантти? Так, жакшы. Бул бейтап 24 январь 2026 жылы түнкү саат 1 чамасына келген. Ошо түнкү 1 чамасына ошо нөмөттөгү дарыгер прием кылып, кабыл алып, бейтапты жаткызган. Азыркы күндө баш череп сделана рентгенография череп, двух проекция, рентгенография грудной клетка и костей нос. Бул жерде рентгендердин жыйынтыгында баш сөөгүндө сынган нерсе жок. Мурун сөөгүндө сынган нерсеси бар. Сол кабыргасында 7-чи кабыргасы сол жактан перелом бар. Азыркы күндө окулист дарыгер көрдү, невропатолог көрдү, лор врач көрдү, баардык керектүү дарыларды азыркы күндө алып атат. Ден соолугу азырынча стабилдүү. Азыркы күндө орто стабилдүү. Биринчи окуя боюнча дагы кайрылганбы ушул бутун бычак жеген боюнча? Биринчи жолунда кайрылган экен, өткөндө атасы көз келген күн эртеси атасынын алдыма кирген, ошо баласы тууралуу ден соолугун сурап кирген. Ошондо кайрылган мен бизге больной көп келген үчүн билбей калабыз да. Жок, сиз кийин анан баягы журналды карап туруп эстедиңиз да. Кайрылгандыгы анык ушул биринчи окуя боюнча дагы. Биринчи ооба. Ошондо кандай болгон, кантип келип түшкөн оорулуу? Азыркы диагнозу ошо мезгилдеги адашпасам ножевое ранение болуш керек, бир болсочу. Адашпасам ошо ножевое ранение кайсы буту болчу? Точно эсимде жок азыр. Сол бут экен. Сол ножевое ранение левый бедра экен, эме кылып. Атасы ошол бычак жеп келген туурасы эртеси мага айткан, асак кайсы бут экени азыр эсимде жок, неме кылалы журналда. Демек бычак жеп келип түшкөндүгү анык. Анык, ооба. Экинчисинде таяк жеп келип түшкөндүгү да анык. Аз келгенде биринчисинде деле, экинчисинде деле бизде бейтаптар кирим тарамадыт болуп кайрылганда сөзсүз анамнезине карап туруп, биз РУДга сообщение беребиз. И журналга толук түрдө регистрация болуп жазылат баардыгы. Аты жөнүңүз кимдениз агай? Мен Абазалуулу Мамадияр. Мамадияр. Азыр ушу менен чогуу келип түшкөн адамдар да бул кошуна бөлмөдө экен да. Бир эки бала бар, ооба, эки. Кирсек болобу ошолорго дагы сурайлы? Макул. Жүрүңүз. Басыңыздар. Баардыгы бир келип түшкөнбү булар? Жок, булар азыр бирөөсү аларга месте жок, жогорго жаткызсак эле алат, Бул операция болгон больныйбыз бар. Алар кайда азыр? Операция. Дерге экөө жогордо Бек Кайымовтан. Бирде тукту. Биринчи палата. Биринчи палатада. Биринчи палатада бул кичинеси жогорда. Берги бейтап. Жок го. Кичинеси да экөө жатканбы ошондо? Акалукалдар булар. Аларды эми сурап коелу атасыз, адамгерчилик кылыпчы. Биз эми объективдер туткан кийин алардын дагы ден соолугун сурап коелу атасыз. Неге жок азыр? Эртең менен часаганда бул бейтап жок болчу эле. Оор эмеспи? Алар оор эмеспи? Жеңил эле. Жеңил элеби? Эмне болгон алар?
Эми диагноз ошол мезгилде поликлиникадан текшерип келген. Закрытый черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Экөө теңби? Экөө тең бирдей. Ачып кете берселер азыр алар мындай. Азыр эми алар толук текшерилбүзсө, ана ошол карап туруп. Жок, азыркы учурда ооруканадан чыгып кетсе болобу? Жок, азыркы чыкканга болбойт алар. Жок менен. Жок, мен ошо айтпайм, эртең менен обходдо жок болчу. Эмне себептен экенин билбейсизби? Ал жок. Мен азыр бейтаптар бизде көп болуп туруп, азыр бирөөнү кошко жөнөттүк, бирөөнү томография жөнөттүп, азыр операция кириш керек, ошо азыр иштер неме болуп атат, көп болгонуна байланыштуу азыр аны кабар бере элекмин азыр. Бирок азыр факт жок. Азыр жок, эртең обходдо жок эле. Экөө тең жерде бирөөсү, жерде бирөөсү жатабы? Ошол жерде. Бирок кетпеш керек эле. Жок, жагала кетишпейт. Качан биздин уруксат бергенден анан кийин кетишет. Азыр эмне болуп жок болуп калышы мүмкүн анда? Может, сыртка дары-дармек чыгын, чай ичкен чыгышы мүмкүн. Жатын Каяка кетти? Дарыланган каяка кетти? Tökke düşüyorum birden varam dedi. Çıkı gitti de şu. Качан кетти? Sağır gelip neme alganla men aytıp koyun dedi. Apkotukmatan burun. Hoca nemege düşüyorum dedi. Bilmedim de şu ben gece operasyon olmam da. Narkozdalar ne tudan ne sudanam da. Азыр кандай болгон учурда дагы мисалы үчүн азыр саат канча болду? Саат канча болду азыр? 11:47 болду. Физиолечениясы дагы эртең мененки физический упражнениялары дагы баары бүткөндөн кийин сиз канчадан баштап обход кыла баштайсыз бу жерде? Операциядан чыккандан кийин кайра көрөм дагы. Азыр 12-ге чейин келип калыш керек беле булар? Ооба. Жок азыр. Жок, эми алар процедурасы бүткөндөн кийин келишет да. Ошо канчада келип, анан канчада обход кыла баштайсыз? Окулистке барышат, невропатологко барышат, текшергенден кийин кайра келишет алар. Эми канча алар жам ал жерден берги узкий специалисттерден прием бар да, ошол жерге туруп, анан кийин көрүнүп, анан кийин кайра келишет алар. Очередь болсо күтүп калышы мүмкүн. Интервью алышыбыз керек эле да бул боюнча делечи. Булар качан келип түштү булар? Булар так азыр датасын айтсам, так 24 болсо, бир күндөн кийин келишти окшойт. Через день кайрылганда алар экөө тең. Булар менен ошо бир күн аралык болуп калды ошондо. Ооба. Келип түшкөн. Демек, бул азыркы биринчи тарткан бейтапка караганда бул бейтаптардын абалы жеңилирээк болот. Эми кандай болгон күндө дагы биз мисалы үчүн ал тарапты тартып аткан жокпуз өзү негизичи. Тараптардын баягы абалына баа бердик да, сиздин катышууңуз менен туурабы? Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми биринчи тараптын бардык эле тарыхый болуп өткөн, ушул өздөрүнүн башынан өткөн окуясын чагылдырып бердик да. Эми экинчи тарап деп коет. Бул объективдүүлүк. Экинчи тараптын дагы оюн угууга биз милдеттүүбүз, анан алар эми өздөрү бербейби, азыр биз номерлерин алып туруп, биз чалганга аракет кылып көрөлү. 0 552 85 05 05, Азыр салып атабыз. Бул жана Кайымов ким эле? Аброр деген. Аброр дейби кыскасы. Байланышып көрөлү да, эгерде маек берем дей турган болсо, биз барып маек алалы. Анан жок, бербейм дей турган болсо, ал өзүнүн эрки. А биздин милдетибиз чалып коюш. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Биринчи учурун басып койду. Абонент бош эмес. Бир аздан кийин кайра чалыңыз. 0552 85 05 05 деген номерге чалып атабыз. Мына өзү чалып атат азыр. Бир аз тынч турабыз, өзү чалып атат. Салам алейкум, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат. Аброр Кайымов деген сизби? Ооба, мен. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Аман эсен жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилла. Жакшы, иншалла. Эме кылалым дедим эле, мен мага бир бул жактан арыз келип түштү эле. Фамилияңыздар ким эле сиздердин? Самиевтерден. Таанайсызбы Самиевтер деген ким экенин? Ооба. Сиз менен абдан жакшы тааныштар болуп турбайбы? Анан сиз менен бир маек алайын дедим эле, Абророва. Кандай дейсиз ошого? Майли, мен Оштомун как раз. Оштун кайериндесиз? Азыр мынау Шакиров көчөсүндөмүн, 1:12-де коноктомун. Жарым саатта бошоп калам. Максимум 1 саат, 1,5 саат. Сиз менен 1 сааттан кийин Оштон жолуга айланда, хорошо? Аке. Телефондошобуз. Сизде суроолорум бар, жооп берип койсоңуз болду. Мейли. Болуптур, сүйлөштүк. Урматтуу көрүүчү, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, биз азыр ушул Аброр Кайымовдун өзү менен сүйлөштүк. Ош шаарындамын дейт.
барып туруп маекти бере турган болду. Биз дагы ага берүүчү суроолорубузду берип, жоопторду алабыз деген үмүттөбүз. Ага чейин биз прокуратурага барып, саат 11:55 болду. Прокуратура 1:30 кийин обедке түштөнүүгө чыгышат. Ошон үчүн биздин убактыбыз бар. Азыр прокуратурага баралы. Иштин чоо жайы боюнча маселени коюп, суроолор берип, алардан дагы жооптор алалы. Себеп дегенде тергөөчүгө мисалы арызданганыма бир 10-15 жолу болду дейт. Эми тергөөчүнүн токтомун, мыйзамдуу аракеттерин бул прокуратура көзөмөлгө алат. Анан тергөөчүнүн токтому чыккандан кийин прокуратурага келип, прокуратура андан кийин сотко өндүрүштү өткөрүп берет. Мындай мыйзамдуу жол ушундай да. Ошого биз азыр прокуратурага баралы, анан прокуратуранын жообун угалы. Экинчи тараптыкын болсо биз албетте оштон алабыз маекти. Сизге саламатчылык тилейм. Жакшы болуп кетиңиз. Кудайым жолуңузду ачсын. Биз жардам иретинде гана келдик сизгечи. Сиз сыяктуулар башкаларга мисал болсун деп келдик. Сиздерге да чоң рахмат, Аман эсен болуңуздар, тынч аман эсен жүрүңүздөр. Тартканга неме болбойт да, биз интервью бере албайбыз да. Бизде максат маалымат катышат бөлүгү жок. Областта да. Райондо прокурорлор, соттардын төрагалары интервью берип атат. Соттор башка да. Жок, прокуратура интервью мен пресс-чом көрсөңүздөр баардыгы берип атат. Жөнүндө наказание алып. Биз бекер наказание. Кимдер алабыз анда? Жетекчилер кимдер? Жетекчи Областта кале болду. сырдын жыйынында. Жетекчи зам прокурор болду. Атызым? Азирет экен, мындай менден улуу экенсиз. Азирет экен. Баласын биринчи болуп бычакталган баласы. Соттун чечими чыккан. Мейли мыйзамды биз сыйлайбыз. Экинчи жолу да уруп кетиптир. Көзгө көрүп кеткенин байсынан тартып келдик биз азырчы. Бүт фактылар бар. Кабырга сынып туруп, врач өзү айтып атат. Роодуга бара элекпиз. Азыр прокуратурага келип, биз прокуратура роодтан чоңураак кызмат. Туура бирок тергөө роодуда да. Жок, тергөө жүрүп атыптыр. Анан эми азыр прокуратурада кандай маалымат бар болду? Бизден жок, биз көзөмөлдөйбүз, бизде маалымат эми ошол. Катталган. Жок, прокуратурага милицияга 15 жолу арыз жаздым дейт. Эмне жооп болбой атат деп. Жазган. Жөнөкөй эле суроо. Неме беришет? Эмне кылабыз эми? 15 жолу качан жаздыңыз? Качан арыз жаздыңыз? Текшерсеңиз чыкат. Качан? Кандай болбойт? Бир жыл болду. 15-нчи. Жок, биринчи окуяны айдат. Биринчи окуя. Майда соттук процесстер болду. Майда. Биринчи окуя эмес, биринчи окуя бүттү да. Бул кечеги келтекчиге. Кечеги айттым, кечеги боюнча сиз 15 жыл арыз жаздыңыз. Жок. Кечеги боюнча жазганым жок. Ошо анан эми мындай чакча айтып. Жок, эми ошондо эмне кылабыз ошондо? Окуяга кандай баа бересиз? Сиз милициядан кабыл эме кылдыңыз биринчи. Милиция сизге тасканан. Экинчи окуя жок, мындай маалымат берсеңиз мага. Экинчи окуя боюнча мага эч ким прокуратурага арыз келип түшкөн жок деп эле коюңуз болуп турабы? Ошол боюнча. Ошо Самиевдер маселеси боюнча. Ал катталганда биринчи окуяга кандай баа бересиз? Биринчи окуяда мен жок элем. Сиз баа бересиз жок элеңиз. Биздин направление башкада эч маалыматыңыздар жок. Мен жок, айтам го, ал экинчи окуя боюнча тергөө жүрүп барып туруп ошол өздөрүнүн тергөөнүн жыйынтыгы келсе, анан сиздер мыйзам көзөмөлдөйсүздөр, анан сот көтсө сотко. Тергөө мыйзамдуу жүрдү, мыйзамсыз жүргүзүлдү. Ошонун баарын карап тургандан кийин бул жакта биз өзүбүздүн орун басарыбыз жалаң деп сурап. Урматтуу көрүүчүлөр, биз прокуратурага келдик. Мынакей Самиевдердин маселеси боюнча прокуратурага азырынча экинчи окуя боюнча арыз келип түшкөнлүгүнө байланыштуу азыр бизди тергөөчүгө жөнөтүп турабы? Милицияга барышыбыз. Эгерде тергөөчү тарабынан же болбосо бир шек сакаган тараптан биз тараптан бир неме болгон болсо, недовольство болсо, анда башка сөз. Алай, недовольствого келген жокпуз. Биз сиздерге сын тактаган келген жокпуз. Биз мамлекет катары сууну бердик. Сиздер бүгүнкү күндө билесиз. Абдан сонун. 2 жылдан бери бизден тергөө алып. Аны билебиз, укук боюнча укуктарды билебиз. Если тергөө бишак кылып, мыйзамды бузуп, укуктан талабын бузуп тергөө аткан болсо, анда биз ошону көзөмөлгө алып беребиз. Биринчи жолу. Экинчи жолу айтпайсыз. Эки жолу жаздым. Биринчи жолусунда сот чечим чыгарып тийиштүүлөр жазасын алып атпайбы? Биринчиси бир жол. Экинчи боюнча экинчисинде экспертиза чыгыш керек. Судебный экспертиза. Демек боюнча эксперт эмес билесиз. Экспертиза корутуусу чыгат, ошонун немесине жыйынтыгына карап турган биз баа беребиз. Болду, башка эчтеке кыла албайбыз. Так, ушул Кайымовдор боюнча маселеге сиздерден кандай маалымат бар, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул боюнча райондук сот тарабынан 26 декабрда өкүм чыккан. Айыпталуучуга ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү жана башка бирөөнүн мүлкүн бузуу же жакуу деген берене менен айып коюлуп, 150 000 сом айыпка кириптер болгон.
ошондой эле жабырлануучунун пайдасына материалдык зыянды өндүрүү үчүн 16 миң сом өндүрүлгөн. Аталган райондук соттун өкүмү менен макул болбой, прокуратура органы тарабынан апелляциялык сунуш, айыпталуучу жана жабырлануучулар тарабынан апелляциялык даттануулар Ош облустук сотуна келтирилди. Азыр бүгүндө эч кандай бул Кайымовдордун үстүнөн кайра соттук иш жокпу азырынча? Бүгүнкү күндө бул акыркы бул Арабан райондук сотунун өкүмү акыркы соттук чечим эмес. Ош облустук сотуна келген даттануулардын негизинде жазылыштын материалдары Ош облустук сотунда каралат. Соттук териштирүү жүрөт. Мына бул азыркы баягы эми бул боюнча биз талкуулай албасак керек, туурабы? Мисалы үчүн бул баягы тизесин бычактап салгандыгы боюнча соттун чечимдерине биз баа бере албайбыз да азырынча, туурабы? Мисалы үчүн кандай күн болгон учурда делечи, мисалы үчүн адам өмүрүнө коркунуч келтирүү беренелер тайылып, анан ушу 150 миң сомдук жабырлануучулар айтып атат да, абдан жеңил жаза берип койду деген бир арыздарды берип атат да бизгечи. Ошо кандай дейсиздер? Ал ошол берененин санкциясында көрсөтүлгөн жаза өлчөмү менен белгиленген. Андан башка эч нерсе Айыптуу эмес. Рахмат. Абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чал. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз ошондо бүгүн ушул Каюмов дегенгечи, Аврор дегенге да 1 2 3 6 жолу чалдык. 5 жол чалдык деп коеюн, 6-чысын дагы албай койду чынын айткандачы. 6-чысында биз жана жогоруда өзүңүздөргө көрсөттүк го. Экинчи тараптагы ою биз үчүн абдан маанилүү депчи, объективдүү болсун деген маалыматта. Анан ошол адам менен биз ошол Аврор деген адам мененчи биз байланыштык. Ал макулдугун берди. Иним деди, мен деди, кыскасын айтканда мен Ош шаарындамын деди. 1 сааттан кийин ушул жерден жолугушабыз деди. Анан мен 1 сааттан кийин Ошко келдим, монтип чалдым, бир 4-5 жол чалдым. Ошол коңгуроо түгөнүп калганча күтүп дагы чалып аттым, булам чалып аттым, такыр жооп ала албай койдум, телефонго жооп берген жок. Эми буну дагы тартып болгонго туура келет, урматтуу көрсөтөр. Анан эртеси күнү бизге кабар айтпапсың, бизге эч нерсе билдирбей туруп бир тараптуу берипсиң деген дагы ойдон алыс болуш керек. Мыйзам ушундай, мыйзам. Эми эмне кылабыз эгерде маек бербесе, өзүнүн оюн кошпосо, бербеди, маек берүүдөн баш тартты деп гана айта алабыз, башка бизде маселе жок. Урматтуу көрүүчүлөр, биз объективдүүлүккө көбүрөөк кадам таштайбыз да, себеп дегенде тараптардын дагы ойлору биз үчүн маанилүү да, мен жогоруда айтып атпаймынбы? Эми билбейм, эми балким эфирге чейин же болбосо ушул программага коерго чейин балким чалып калат деген дагы үмүтүбүз бар. Эртең акыркы күн дагы дээрлик 24 суткадан ашыгыраак убакыт бар да, ошол маал ичинде чалып калса, биз анда жакшынакай өзүнүн жүйөлүү себептери менен коштолгон маегин алып берүүгө даярбыз. Ага чейин дагы жооп бербей турган болсо, анда мен ушуну койгонго мажбур болом. Эми үйүнө бастырып барган, эми мыйзам жол бербейт. Үйүнө бастырып барган жокмун. Телефон аркылуу сүйлөшүп келишкенден кийин анда маек берип коюш керек эле. Башка арга калбады. Урматтуу экинчи тарап, ушул Каюмов Аврор мырза дейбизби, жаксакалбыз, мен көргөн эмесмин, кыскасычы. Биз сизге аракет кылдык, чалдык, жооп бербедиңиз. Мейли келгиле мен маек берем дедиңиз эле, маек дагы бербедиңиз. Чалсам да албадыңыз. Башка менде вариант жок.
бул менин мыйзамдуу сиздин сизге болгон урматым деп билиңиз да. Араван райондук ички иштер бөлүмүнө Юсупов айыл аймагынын тургуну 1998-жылы туулган СШ аттуу жаран мурдагы кайнатасы тарабынан балдары менен биргеликте сабылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Натыйжада жабырлануучу денесинен жаракат алып, Араван райондук ооруканасына кайрылган. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерде да бир нерсени кыстарып коеюн деп атам да. Бул программанын аягындачы. Эгерде ошол азыр мына ушул Самиевдер күнөөлөп жаткан тараптарга бир конкреттүү жооптор болсо, мисалы үчүн биздин эшик ачык. Келип ушу Кайымовдор келип, мисалы үчүн жок, андай эмес, мындай деп айткан укуктары бар да. Ушул нерсени да баса белгилеп, ушул программага кошуп коеюн дедим, урматтуу көрүүчүлөр. Себеп дегенде эртең анан кийин бизге эч кандай сунуш кылбадыңыз, башка кылбадыңыз деген ойлордон оолак болуу максатында. Бул журналистиканын этикасы ушундай да. Эми маселеге укук коргоо органдары гана чекитип коет. Мен мисалы журналист катары өзүмдүн милдетимди аткардым, коомго жайып бердим. Агынак, карасын кара кылып туруп, ушул тергөөчү баш болуп, прокуратура коштоп, анан чечимди соттор чечет. Эгерде сот ишке ашкан болсо, сот ушул иш сотко чейин жетип барган болсочу. Анан эми дагы бир жолу кайра белгилегенге туура келет, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде урматтуу Кайымовдор сиздердин дагы айта турган, дей турган сөздөрүңүздөр болсо, анда келип, мынакей мага чалып, менин телефонум ачык, жазылып турат, интернетте турат. Жоопторду берип, ошол Самиевдердин суроолоруна жоопторду берсеңиздер болот. Мен ушуну баса белгилеп айтып коеюн деп чечтим. Себеп дегенде өзүңүздөр макул болуп, ошо Аврора мырза макул болуп, бирок кийин телефондук чалууларга дагы бир нече жолку телефон чалууларга да жооп бербедиңиз. Мен сизди ошол эле күнү дагы күттүм. Бүгүн 31 январь, саат болсо 5-тен 10 мүнөт өттү. Азыр bundan алдындагы чалдым сизге, албадыңыз. Буга чейин СМСтерди да жазгам, суранып, өтүнүч иретинде, бирок ага деле жооп жазбадыңыздар. Ушуну кошуп коеюн дедим. Бул менин мыйзамдуу кадамым сиздерге болгон. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз жогоруда акылдын жетишинче, алдын жетишинче чагылдырганга аракет кылдык, тараптардын пикир келишпестигинче. Эми азыр мисалы үчүн биринчи соттук процесстердин жыйынтыгы менен эми чара көрүлүптүр, көрүлбөй койбоптур эми. Бирок тараптар мага жазган, арызданган тараптар ошол Араван райондук сотунун чечимине нааразы болуп туруп, азыр эми башка дагы соттук мекемелерге арызданышыптыр. Мисалы облустукуна арызданышы мүмкүн, мисалы үчүн апелляциялык тартип мененчи абдан жеңил жаза берип койду деген бир ушундай ой менен кайрылышып атат да. Ушундай ойду дейт, мына ушундай мамиленин дейт, бүт коомчулук уксун дейт, билсин дейт. Мисалы үчүн мына эгерде мыйзамдын негизинде кылмыштуу деп табыла турган болсо, мыйзамдын негизинде жазасын өтөсүн дейт. Биз дейт, бизге арызданган тарап айтат, биз эч кимге жамандык каалабайбыз дейт. Биз азыр бизди урса деле мейли дейт, соксо деле мейли дейт. Бирок бизге окшоп башкалар жабыркабасын дейт. Анын арасында биз дагы жабыркабайлы деген өздөрүнүн оюлорун ортого салды да. Соттук тиги мекеменин атайын пресс-службасы бизге жооп берген. Аны да уктуңуздар, туйдуңуздар. Ошол эле мезгилде Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн дагы маалыматын уктуңуздар. Тергөөчү азыр кандай тартип менен иш алып бараткандыгы жөнүндө сиздер маалыматты уктуңуздар кыскасы. Эми бунун баардыгына укук коргоо органдары өздөрүнүн баасын берсин деп биз мындай кылып туруп жалаяктай кылып таштап койдук, урматтуу көрүүчүлөр. Абалга жакшылап көз чаптырса, акыйкат жакын эле күндөрдө чыгат деген үмүттөбүз да. Жакын эле күндөрдө мына ушул окуяга баа берилет деген терең үмүт менен бүгүнкү программаны жыйынтап турайлы азырынча. Биз дагы бул материалдын, бул окуянын соңуна чейин көзөмөлдөп турганга мажбур болуп калдык деп ойлойм да. Себеп дегенде маселе эртең бүрсүгүн чечилип кала турган нерсе эмес. Ошон үчүн каналды акмала туруңуздар. Чекит кантип коюлду, маселе качан кантип токтоду, укук коргоо органдары, мисалы сот, прокуратура, тергөөчүлөр кандай бааларын беришти,
алар боюнча да жакынкы күндөрү сиздерге жаңылык айтабыз.